Qanday dокументтер бергенсиздер, qanday уруксат бергенсиздер? Булар эч кандай уруксат жок эле кылабыз. Qancha акча салынат экен? 7 миллион. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев баштаган бир катар өкүлдөр Манас шаарына караштуу Тайгараев аймактык башкармалыгында салынып жаткан бетон заводунан кабар алышты. Алгач бул жайдагы документ маселелери бар экендиги айтылып, бардык ишти мыйзам чегинде так жана туура сактап жасоого чакырды. Узунуна жараша норма чыкчу эле. Ошол 150 км да Көгат дарыянын узундугу. Бетон заводу Кытай инвесторлору тарабынан салынууда. Ага сарпталган каражат 7 миллион долларды чапчыйт. Мында күнүнө 360 куб метр бетон чыгарууга мүмкүнчүлүк бар. Курулуш иши 2024-жылда башталган. Ушул Манас шаарынын Тайгараев айыл аймагына ушу куруп, ушу бүгүнкү күндө ушул аягына жетип калды. Ушу буюрса бул жерде бетон завод курулуп, буюрса ушу жергиликтүү калкты бир 60-70 адамга жумуш орундору түзүлгөнү турат. Бизде Кудай буюрса ушул бир айдын ичинде ушул бул жерди ишке берейин деп жатабыз. Андан кийинки сапар Сузак районунун Сузак айыл аймагына караган Камышбашы айылына салынууга пландалып жаткан жерди көрүү менен улантылды. Бул аймакка жалпы 20 гектар жер ажыратылып берилген. Эми план ишке ашып калса, мында бажы кызматына терминалдан сырткарыдагы мал базар жана унаа базарын салуу болжолдонууда. Губернаторго ушул терминалдын проектисин көрсөттүк, 5 гектар терминал. Анан калганын машина базары менен мал базар деп план болуп аткан. Эми азыр трансформация болгондон кийин калгандары чечилет Кудай буюрса. Ким тарабынан салынат бул? Республикасы бюджети? Республиканский бюджет тарабынан салынат. Эми терминал өздөрүнөн салат. Терминал салсачы, өздөрүнөн. Бажыларбы? Бажылар. Облус башчысы жетекчилерди ар бир ишти өз убагында аткарууга алып, курулуштун сапатына маани берүүгө чакырып өттү. Нара Жапарова, Манас Назаров, жаңылыктар үчүн.